Саламатсыздарбы? Туңгуч онлайн мектебине катталуу үчүн биринчи Туңгуч KG сайтын ачып алабыз. Кааласаңыз бул жерде орус тилинде, кааласаңыз кыргыз тилинде интерфейсти оңдоп аласыз дагы катталуу формасына өтөсүз. Бул жерде биринчи ата-эненин же мыйзамдуу өкүлүнүн маалыматтары толтурулат. Мисалы, Асанов Эсен Үсенович дейли, жынысы, жарандыгы тандалат. Анан жеке номер. Эгерде Кыргызстандын жараны болсо 14 цифрдан турат. Андан телефонун жазабыз. Андан кийин дареги электрондук поштасы. Андан кийин окуучунун маалыматтары толтурулат. Жынысы, бул жерде окуучунун жарандыгы, анан окуучунун жеке номери. Туулган күнү. Бул жерден басып тандасаңыз да болот, жазсаңыз да болот. Классын тандайбыз. Мисалы 9 класска киргизип атабыз дейли. Кийинкини басабыз. Бул жерде болжолдуу арыздын формасы чыгат. Кийинкиде документтер тиркелет. Бул жерде эң негизги талаптардын бирөөсү документтер алдын ала PDF форматында даярдалган болушу керек. Бул жерде ата-эненин арызы, окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн копиясы, окуучунун PIN номери, PIN номери камтылган документ десек болот. Ата-энесинин паспортунун көчүрмөсү. Бул жерде ден соолугу тууралуу медициналык справка дейт. Бул жерде негизги мектепте талап кылган форма 63, форма 26. Андан тышкары дагы башка бир документ тиркеш керек болсо, ошонун алдына кошуп тиркесеңиз болот. Анан акыркысы окуучунун өздүк делосу тиркелет. Бул өздүк дело мектепте болот. Бул негизги талап кылган себеби, мисалы 9 класска арыз берип атса, буга чейинки 7-8 класстарды окуганбы, ошону текшерүү үчүн сөзсүз түрдө өздүк делосун талап кылынат. Катталууну басабыз. Эгерде эч кандай ката кеткен болсо, катталуу ийгилик өттү деген билдирүүнү окуйбуз. Эгерде кандайдыр бир ката кеткен болсо, ушул жерде кызыл менен эмне ката кеткен боюнча жазууну көрөсүз. Аны оңдош үчүн кайра артка дегенди басып эле кеткен катаңызды оңдоп, кайра кийинкини басып келип катталсаңыз болот. Ушундай ийгилик өттү дегенден кийин бул жерде каттоо номуру келип чыгат. Ушул каттоо номурун же блокнотко, же башка жерге сактап, же скриншотун алып койсоңуз керек болот. Себеп дегенде, сиздин арыздын статусун ушул код аркылуу текшересиз. Көчүрүп аласыз. Кийин башка бир учурда текшериш үчүн кайрадан Туңгуч KG-ни ачасыз, катталуу формасын ачасыз, статусту текшерүү кнопкасын бассаңыз, катталуу номурду сурайт, байыркы номурду жазасыз, текшерүүнү басасыз. Сиздин арыз азыр күтүлүүдө экен. Каралып атыптыр. Эгерде кандайдыр бир кемчиликтер болсо, ушул жерде сизге ушу кемчиликтериңиз боюнча билдирүүнү окуйсуз. Бул документти тиркеңиз сыяктуу. Же болбосо кайсы бир жерин оңдош керек болсо, ошол тууралуу билдирүүнү окуйсуз. Же четке кагылган болсо, аны окуйсуз, же кабыл алынган болсо, ал тууралуу маалыматты ушул жерден көрө аласыз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.